Саламатсызбы? Жакында 8 март келе атат. Жубайыңызды эмне белек дайындап жатасыз? Кимге? Жубайыңызга. Секрет болуп турсын эми ал. Жылда кандай болуп майрамдайсыздар деги эле? Жубайыңызга кандай белектерди бересиз? Кандай белектер жактырат? Эми негизинен аял кишиге эң таандык болгондой жакшы нерсе бул гүл го. Гүл бергенге аракет кылабыз. Кыздарыңыз барбы? Кыздарыңызга да Бар. Аларга эмне белек бересиз? Аларга да анча-мынча өздөрүнө ылайык калем, сумка дегендей. Жылда көңүлүн алып турат экенсиз да, үй бүлөңүздүн. Аракет кылам. Ал эми апаңызгачы, апаңызга эмне белек бересиз? Апам тилекке каршы бул аламдан кетип калган, бирок жылда 8 мартта көңүл бурганга аракет кылчумун. Жаңы жылда, туулган күндө 8 мартта апам дуа кылам апама. Ошол 8 март күнү үй бүлөңүздөрдө кандай атмосфералык жагдай болот, кандай көңүл ачуулар болот деген сыяктуу? Андай деле бир жанакындай болбойт. Эми кээде көңүлүм тутуп калса, жаңы жылда анча-мынча бир случайлар болгон. Өзүм шашлык жасап берчүмүн. Анан 8 мартта күндөгүдөй эле мындай особо эле мындай бир майрамдык шаан шөкөт деле жок. Көңүл буруп, конечно, гүл берип, мындай жакшы сөздөрдү айтып коебуз. Ашканда да жакшы окшойсуз, шашлык жасап берчүмүн деп калдыңыз. Өтө деле жакшы эмесмин, анча-мынча ооба, шашлык жасаганда анан жанагы эмне деп коет, тымдама деп коебу. Ошондой жасаганда анча-мынча талаа түзгө чыкканда кээде жасагым келет, эми башкаларга жагабы жакпайбы, өзүм жасаганым өзүмө жагат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакында 8 мартта аялдардын эл аралык майрамы келе атат. Жубайыңызга эмне белек дайындап жатасыз? Жубайыбызга гүл беребиз да. Гүлдөн жакшы, по-моему, подарок жок болуш керек. Жылда кандай болуп майрамдайсыздар? Жылда үйдө келинчегим, 3 кызым бар. Дайыма чогуу отуруп 8 мартта чай үстүндө куттуктайбыз балам экөөбүз. Кыздарыңыздын көңүлүн кандай белектер менен аласыз? Баарына мен чогуу гүл берем. По-моему, жакшы болуш керек, атагани. Апаңызгачы? Мен энем уже дүние салып кеткен. Аны дайыма жылына барып куттуктачык. 8 мартта туулган күнүндө. Это эне деген бул святой да. Орустар айтып коет го, родина мать деп. Ошо энелер бар. Биздин Кыргызстан бар. Энелердин айтып коет го, бейиш эненин таманында деп. Так что бул майрам аябай святой майрам. Биз бул майрамда бир эле өзүбүздүн үй бүлөбүз эмес, тааныган карындаштарыбызды, кыздарыбызды, ага элечек апаларыбыздын жылына баарын куттуктап келебиз колубуздан келишинче. Жакшы сөздөр менен, колубуздан келсе гүлдөр менен дайыма подарок кылып келебиз. Көбүнчө талас бар, таластагы энелерибизди жылда куттуктайбыз. Эми биринчиден бул майрам биз үчүн айрыкча эркектин же болбосо баягы дүйнөнүн жарымы эркек да. Алар үчүн чоң майрам, анын ичинде мен үчүн дагы сөп дегенде бул майрам баягы калыптанып калган бизде ыйык майрам, энелерибиздин майрамы, кызым майрамы. Аны өзүң суроо бергендей, менин келинчегим майрамы. Ар дайым мен бул күндөрү сөзсүз кыздарымы, келинчегимди куттуктайм. Кандай белек бергени меники ар дайым сыр. Алар үчүн дагы сыр, сиздер үчүн тем более сыр болуш керек. Кыздарыңызгачы? Кыздарыңызга Сөзсүз. Татынага 2 кызым бар, аларга дагы белек берем. Алар билбейт эмне белек бергенимди. Ар жылы ар түрдүү белек. Өткөн жылы эмне белек менен бааттыңыз? Өткөн жылкыны дагы айтпайм. Аны журт билбеш керек. Бул өзүбүздүн жеке Сыр бойдон калат экен. сыр бойдон калат. 8 март майрамы келе атат. Жубайыңызга эмне белек дайындап жатасыз? Эч кандай деле азырынча жанагы даярдай элекпи. Анткени убактында эле болбоду. Бияктан болуп, эми убактысы келет, Кудай буйруса, жылда гүл эми бул өзүнчө гүл берем. Анда бирдеме берем го. Азыр чыкпесе секрет билип калбасын. Жубайыңыздын көңүлүнө карап жылда баягы кымбат баалуу белектерди берип турсаңыз керек. Жок, кымбат баалуу деле бербейбиз. Мындай өзүнө керектүү эле нерсени. Кыздарыңыз барбы? Кыздарыңыз? Ооба, кызым бар. Аларга эмне белек бересиз? Ага деле ушундай, муктаждыгына жараша. Апаңызгачы? Апамын жок. Былтыр бергем, а так мен дайым эле алыста жүрүп. Ата-энем Жалал Ата областында турат, ошон үчүн алысыраак беребиз. Апаңызга 8 мартта чалып эле куттуктап кетмесизби? Чын чалып, анан барганда берем. Бирок 8 март. Жок. Саламатсызбы? Саламатсызбы. 8 март айымдардын эл аралык майрамы келе атат. Жубайыңызга эмне белек берген атасыз? Эми жылда берип жүргөн
Жубайым ана үйдө кичинекей кызым бар, алар жылы 8 мартта менден гүл күтүшөт. Анан эми кичинекей кызым өзүнө кече 2-3 күн мурун мага айткан, 3 сунуш берип ушу чөмүрөн тандаган бериңиз депчи. Анан эми өзү айтып атат, мага кичинекей планшет алып берди. Ошону алып берем го кызыма буйруза. Жубайыма гүл алып берем. Мен жубайыма гүл берем го. Жылда майрамда кандай кылып майрамдайсыздар? Биз үй бүлө менен отурабыз, үйдө. Кыздарыңыз качы? Кыздарыңызга кандай белектерди бересиз? Мен уулдарым. Уулдарыңызды, барыңыздарды, жубайыңыздарды, баягы апаңыздарды куттуктай турбайсыздарбы? Баарын тең жалпы эле куттуктагым келет, анткени аларга чын жүрөктөн чын ден соолук, uzun өмүр, бакбат жашоо, ийгиликтерди каалайт элем да. Эми жубайыңыз баягы сизге уулдар төрөп берип атат, анан баасы кымбат эле белектерди берсеңиз керек, Жок. Андай эмеспи? Жок. Апаңызга эмне белектерди бересиз? Көрөм мен азыр. Апаңызга да жыл сайын унутпай белектер берип турасызбы? Берип турабыз,